Знал? Нарушили, говорит. Да. Да. Ай-яй. Ну и зачем это надо было делать? А чё я так делал? А вы даже не посмотрели, да? Ну, Светофоры, общественный транспорт же. Подкачал. Саламатсыңарбы, Сак бол KG каналыбыздын катталуучулары, достор. Россия жергесинде айдоочу тармагында жүрүп, полосалардан же болбосо жол белгилеринин негизинде өтө көп биздин мекендештерибиз штраф алып келет. Ошол полосалардан же болбосо жол белгилерден эгерде жол эрежесин буза турган болсок, канча штраф алабыз, же болбосо кантип штраф албай Россия жергесинде унаа айдап жүрсөк болот. Ошолор боюнча бүгүнкү видеороликте сиздерге кыска түшүндүрүп өтөбүз. Биринчиле Куба Такси YouTube каналына чыккан видеодо канча жол эреже бузуулары бар, полиция кызматкери эмне үчүн токтотту, канча штраф салды, сиздер менен биргеликте талдап көрөлү. Новогодние украшения не убирают, а вот зима и не заканчивается. Билесиздер, Москва шаарында бурулуштарга, светофорго жакындаган жерлерде сөзсүз түрдө эгерде такси унаасы автобуска тоскоолдук жарата турган болсо, 3-1 жол белгисин коюп коюшат. Эгерде 3-1 жол белгиси турган болсо, ошол полосада такси унаалар жүрүүгө тыюу салынат. Жол эрежесин бузуп, ошол 3-1 жол белгиси коюлган полоса менен жүрө турган болсоңуздар, сиздерге полиция кызматкери статья 12-16 час 1 менен протокол түзүп 500 рубль штраф жазып берет. Бул видеодо дагы бир жол эреже бузууну байкасаңыздар болот. Светофорго чейин ошол жерде дагы бир стоп линия турат. Стоп линияга чейин ошол полоса разворот кылуучу полоса болуп эсептелинет. Разворот кылуучу полосада бул мекендешибиз түз айдап кетип калгандыгы үчүн дагы бир кошумча өзүнүн полосасында түз кетпегендиги үчүн 500 рубльден 1,5 рубльге чейин полиция кызматкери штраф жазып бериши мүмкүн бул учурларда. Азыркы видеонун толук форматы Куба Такси YouTube каналына чыккан, ошол тараптан көрсөңүздөр болот. Ушул видеонун астына ссылкасын калтырып кетем. Туугандар, эгерде сиздер Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге жакшы бир ишеничтүү таксопаркты сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый Курьер. Богатый Курьер таксопаркына регистрация болордо Сак бол KG промокодун иштете турган болсоңуздар, ушул таксопарк сиздерден 3 күн комиссиясын албайт. Бул таксопарктын өзүнүн 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Эгерде заказдарда көйгөйлөр жаралса, 24 саат чалып, көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Эми жол эрежелеринин мыйзамдары боюнча пункт 8.5 жана 8.8 боюнча түшүндүрүп өтөйүн. Ушул пункттардын негизинде биздин жаңы келген айдоочуларыбыз өтө көп штраф алып келишет. Экранда 5-15 бир жол белгиси турат. Сол тараптан 2 полоса менен солго бурулууга болот деп көрсөтүлгөн. Эгерде сиз артка кайрыла турган болсоңуздар, пункт 8.5-те айтылгандай жол эрежесини бузбай кайрылышыңыздар керек. Бир гана сол тараптан эң чекедеги полоса менен гана артка кайрылууга болот. Эгерде экинчи полосадан солго бурулуп туруп, артка кайрылып кете турган болсоңуздар, бул учурда сиз жол эрежесини бузган болосуздар. Унаа айдап бара жатканыңыздарда сөзсүз түрдө жол чийиндерге жана жол белгилерге өтө маани берип айдашыңыздар керек. Себеби сиз солго бурулуш үчүн же болбосо артка кайрылыш үчүн сол тараптагы эң чекедеги полоса менен унааңыздарды светофорго чейин айдап келгениңиздерде ошол жерде сизде түшүнбөстүктөр пайда болуп калышы мүмкүн. Себеби светофорду карасаңыздар солго бурулууга уруксат берилген, кошумча стрелка жанып турат, бирок сиз турган полосанын үстүндө 5-15-2 жол белгиси бир гана туура кетүүгө гана уруксат берилген жол белги турат. Ошол учурда сиз жол белгиге карабай, ошол жанып турган светофордогу кошумча стрелкага карап солго бурулуп же болбосо артка кайрылып кетсеңиздер, сиз жол эрежесини бузган болосуздар. Себеби кээ бир жерлерде сол тараптан эмес, оң тараптагы эң чекедеги полосадан солго бурулууга жана артка кайрылууга уруксат берилген. Алар боюнча пункт 8.8-де толук маалымат берилген.
Ушул учурларда жол белгилерине карабай жол эрежесин буссаңыздар, сиздерди полиция кызматкери көрүп калса, сиздерге статья 12-16 час 2 менен протокол түзүп, 1000 рубльден 1500 рубльге чейин штраф аласыздар. Ошол үчүн жол чийиндерге жана жол белгилерге маани берип, унаа айдаңыздар. Эгерде биздин Сак Кол KG каналына каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар. Россия жергесиндеги жол эрежелерине тиешелүү мыйзамдар боюнча сиздерге керектүү маалыматтарды берип турабыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар.